Арбаңыздар, бүгін баяғы эле өкмөттү шапалактайбыз. Тагыраагы жүрүп жаткан кадр саясатын. Белгилеп кетейин, эч кимди сындабайм, кемсинтпейин, болгонун болгондой сөз кылабыз. Шапалак каналына каттала элек болсоңуз, орус тилинде подписаться деп турган кнопканы басыңыз. Видеолорго комментарий жазыңыз, кааласаңыз мени тилдесеңиз да болот. Эч кандай чектөө жок. Болгону улут аралык мамилени козуткан сөздөрдү жазбаңыз. Мени да анан сиздин комментарийиңиз үчүн камап салышпасын. Анда баштадык. Президентибиз кесиби боюнча зооинженер, зоотехник кыскасы. Мамлекеттик башкаруу адиси, юрист же экономист эмес. Жок, калп айтам, 2003 жылы 45 жашында экономика факультетин аяктап, бухгалтер адистигин алган. Эми Сооронбай Шарипович эл тарабынан шайланып келген. Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн жана коопсуздугун сактоого ант беремин. Сооронбай Жээнбеков бир катар саясий кызматтарда иштеп, жетекчилик тажрыйбасы да бар болчу. Анан да шайлоодо элдин колдоосун тапсаң, ма десең мурунку жашооңдо бандит же артист болсоң дагы президент, депутат боло аласың. Муну жашоо көрсөтүп жатат. Кеп башкада. Тармакта адис болгондор жетекчилик кызматка шайлануу эмес, дайындалып жатканында болуп жатат. Келгиле акыркы өкмөттөгү дайындоолорго көз чаптыралы. Сапар Исаковтан кийин анын ордуна премьер-министр болуп келген Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн мурунку курамын көп деле өзгөрткөн эмес. Ошондон улам чалдардын өкмөтү делип калган. Келелек өкмөттүн берелек чайына ийгилик каалабайын. Балдардын өкмөтү бат эле кетти. Чапанын сүйлөгөн чалдардын өкмөтү келиптир. Жаңы өкмөт деп жакшы сөз айтайын десем, жалаң эле буу өкмөт келиптир. Азыр өкмөт буу эмес, курамы кыйла жаңырды. Кыйла дегенде кандай? Почти что баары алмашты. Болгону мурдагылардан премьер-министр өзү, эки вице-премьер Кубатбек Боронов менен Алтынай Өмүрбекова жана эки министри калды. Өкмөттүн премьер-министрди кошкондо 21 мүчөсү бар. Ошондо 16 мүчөсү алмашты. Болбосо бул өкмөт болгону 1 жыл 10 ай иштеди. Маселеси жок деп сөйлөп турам. Жок, туруп эле турган. Өкмөт үчүн иштейм деп келди. Эми иштейм деп келип, колунан келгенин кылып атат. Дайыны жок деле сындагандын кереги жок. Азыркы иши булардын максимуму. Кадр саясатына келсек, Боронов санариптештирүүнү сүйлөп, география мугалими, вице-премьер болуп келгенде эле ызы-чуулар башталган. Жакында эле Баткен облусунун губернатору Акрам Мадумаровду вице-премьерлик кызматка алып келишти. Буга чейин күч түзүмдөр блогун жетектеген Жеңиш Разаковдун ордуна. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри бош кызмат ордуна Мадумаров Акрам Камбаралиевичтин талапкерлигин сиздердин карооңуздарга алып келип жатабыз. Эми бул кишинин өмүр таржымалына токтолсок. Эмгек жолун мугалим болуп баштаган Акрам Мадумаровдун адистиги ветеринар, мал доктор. Кийин президенттик аппаратка ишке орношуп, ошол жакта иштеп жүргөндө тагыраагы 2013 жылы дипломатиялык академияны бүтүргөн. 2017 жылы Сооронбай Жээнбековдун аппарат башчысынын биринчи орун басары болуп, кадр кызматына кеткен. Өткөн жылы Баткенге губернатор болгон. Айтмакчы, мурунку вице-премьер Жеңиш Разаковду аталган облуста губернатор болуп, анан шак эле вице-премьерликке келген. Дегеле биз Баткендин губернаторун алып келип эле вице-премьер кылып өрбөй, анда Баткендин губернаторун ошакка эле коюп эле вице-премьер деген статусту макамды ошакка эле койбойбу? Бизде кыргыз өзбек чек арасында маселе жок. Казак менен жок, Кытай менен жок. Болгону тажик кыргыз чек арасында. Анда Баткендин губернаторуна эле статус берейик, вице-премьер алып так ошондой экен да. Сиз кандай көз караштасыз? Анан мунуңуздан башка өзүңүз сунуштап атасыз да, башка талапкер жок болобу депчи. Эми Улукбек Кочкоров окшогон мыкты жигит бар, министр, чек десең чек, чечен десең чечен. Мунуңуз деле мал доктор экен го, анан ара чолоодо мунуңуз аксап калып, дагы уят болуп калбайсызбы деген эле өтүнүч эмес, өкүнүчтү айтып атам да. Эми аксап калабы же жокпу, аны көрө жатарбыз. Бир да күн күч түзүмдөрдө иштебеген киши эми ага жүктөлгөн күч структуралар блогун кантип жетектейт деп сарсана болуп аттык эле, анын да амалы табылыптыр. Бул виценин күч түзүмдөр боюнча ыйгарым укуктарын алып, башка функцияларды кош беришиптир. Региондорду чек арага жакын жайгашкан калктуу конуштарды өнүктүрүү жана эң негизгиси чек ара маселеси менен алектенет экен. Албетте, бул чек ара маселеси бир тараптуу чечиле турган маселе эмес, бул эки тараптуу чечиле турган маселе. Биринчиден, ушул мезгилге чейин белгиленген тартипте эки мамлекет ортосундагы сүйлөшүү жүргүзүп жаткан жана келишилген бардык
протокол жана атайын бул 3 группа бар. Мына ошолордун маселесин карайбыз. Буну анализдешибиз керек. Сүйлөгөн жагынан жаман эмес. Эми Акрам мырзаны жаңы иш орду менен куттуктап, жакшы иштеп кетүүсү үчүн ийгиликтерди каалайм. 1 жыл 9 айда 14 министр жана 2 вице-премьер-министр алмашты. Анын баарына токтолбой, жыл башынан беркилерин эле токтололу. Алар тууралуу өткөн чыгарылышта сөз кылганбыз, ошентсе да бүгүн учкай айта кетели. 22 январда Жалал Абад облусун 16 жылдан бери башкарып келген Кыянбек Сатыбалдиев кызматтан кетип, анын ордуна өзгөчө кырдаалдар министри болуп келген Нурболот Мирзахметов барган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине чейин ал эсеп палатасында жөн эле аудитор болуп иштеген. Ага чейин Жалал Абадта аким болуптур. Анан тармак боюнча түшүнүгү барбы жокпу иши кылып, министр кылып коюп коюшту. Ал эми анын ордуна буга чейин экономикалык блокту тейлеп келген вице-премьер-министр Замирбек Аскаров барды. Бу киши да өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштеген эмес. Тармакты жакшы билбесе керек. Же балким 2 жумадан ашты үйрөнүп жаткандыр. Айтмакчы, кесиби боюнча, биринчи кесиби боюнча географ, бир аз жаратылышка жакыныраак. Жарандык коргонуу жагын болсо эптеп кетер. Эмгек жолун Ош мамлекеттик университетинде мугалим болуп баштаган. Мугалим болуп жүрүп, Ош шаардык мэриясына кирип иштеп жүрүп, Ноокат районуна аким, Ош шаарынын вице-мэрлигине чейин жеткен. Анан балп этип эле вице-премьер болуп калган. Экономиканы алдыга сүрөй албай койду, Айтор кызматтан ылдыйлап азыр министр болуп калды. Ал эми анын ордуна Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун башчысы Эркин Асрандиев келди. Экономикалык блокту жетектөө анын колунан келсе керек деп үмүттөнүп жатабыз. Анткени ал күчтүү финансист, экономист дешет. Биринчи бул ЯЭСтеги маселелер, экинчи багыт инвестицияны тартып келүү, үчүнчү багыт экономика ишкерликке жардам берүү, шарт түзүү. Дагы бир дайындоо. Ал дайындоого көбүнчө дипломаттар нааразы болуп жатышат. Жакында эле премьер-министр Тышкы иштер министрлигинин статс катчылыгына Нуржан Бердинованы бекиткен. Бул айым орус тилинен мугалим болуп жүрүп, президенттик аппаратка чейин көтөрүлгөн. Дипломатияга эч тиешеси жок бөлүмдө жетекчи болуптур. Эми министрдин биринчи орун басары болуп отурат. Тышкы иштер министрлигинде мындан башка да башаламан кадр саясаты жүрүп жатат деп депутаттар айтып чыгышты. Прошу обратить внимание на кадровую чехарду, которая творится в Министерстве иностранных дел. Дипломаты обращаются, говорят, ну такого никогда не было. Я просто примеры приведу. Архивариус. Как будто требования на вакантную должность пишутся для кого-то. Там требуется турецкий язык. Зачем? Статс-секретарь. Привели совершенно не из дипломатов. Эми мындай кашасы чыккан кадр саясаты бардык тармактарга жайылганы жашыруун деле эмес. Билими барбы, жокпу, татыктуубу, татыксызбы баары бир дайындап коюп жатышат. Тааныш билишиң акчаң болсо болду. Эми бул качанга чейин уланат. Акырында дагы бир нерсеге токтоло кетели. Жакында биринчи вице-премьер-министрликти аркалаган Кубатбек Боронов отставкага кетери айтылып жатат. Узун тилдүүлөрдөн узун кулактар угуп, көшөгө артында күбүр-шыбыр болуп жатыптыр. Жакында эле мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетов баягы машина айдап баратып, колу башка жака кетип калган деп ызы чуу болгон чиновник кызматынан кетпеди беле. Анын ордуна Досалы Эсеналиев барары айтылууда. Азыр ал президенттик аппаратты жетектейт. Шайлоо келатканда мамлекеттик каттоо кызматында өз киши болбосо болбойт да, туурабы? Ал эми Кубатбек Боронов дал ушул кишинин ордуна келет деп атышат. Президенттик аппараттын башчылыгына. Мына ушундай. Шапалак каналына каттала электер катталып, комментарий жазууну дагы унутпаңыздар. Аман туруңуздар.